Салам достор, жакшы эс алып жай турдуңарбы? Достор, силер жомокту сагынсаңар кереги? Биздин бүгүнкү жомогубуз бел жана сары чымчык. Анда эмесе мени көңүл коюп укула. Чытырман токойдо абдан бийик чынар терек өсүп туруптур. Ага бир кичинекей чымчык уя салып балапан чыгарыптыр. Bir жолу бул бакка бир алп пил келип сөйкөнө баштайт. Терек түбүнөн омкорулчудай кычырап теңселет. Жүрөгү түшүп калган эне чымчык пилди айлана учуп, андан чырылдап суранат. О, Жунглинин улуу кожоюну! Бул даракка сөйкөнбөөңүздү суранам. Мында менин уям бар, уямда балдарым бар. Алар коркушат, жерге да кулап түшүштөрү мүмкүн. Айланада миң сандаган башка деле дарактар турат го. Алп пил эч нерсе деп жооп бербей кичинекей кызыл көздөрү менен чымчыкка мыскылдуу карап даракка сөйкөнүп алып, кычуусу каныганда оолактап басып кетти. Эртеси күнү пил кайрадан келип даракка сөйкөнө баштады. Дарак кычырай теңселди, шуурудай сеңселди. Балапандар чыйпылдап энесине жабышышты. Чымчыктын абыдан ачуусу келип, пилге каттуу чырылдап мындай деди. Даракка тийбе, болбосо менден бирди көрөсүң. Буга пилдин ачуусу келди. Кибиреген неме? Мендей тоодой болгон пилге Жунглинин ээсине эмне кыла аласың? Мен азыр бул даракты түбүнөн омкорсом, уяң турмак өзүңдүн кыйыныңды таппай каласың. Коркуп кеткен чымчык унчукпай калды. Үчүнчү күнү дагы пил келип даракка кайрадан сөйкөнө баштаганда, чымчык уясынан төп-түз учуп чыгып, чагылгандын тездигинде анын калтайган кулагына кирип кетти. Чымчык пилдин кулагынын ичин кытыгылап тытмалай баштаганда, өзүн Жунглинин кожоюну элестеткен ал жанын коерго жай таба албай калды. Пил башын чулкуп кулагын силкти, бирок эч кандай натыйжа чыкпады. Айласы кеткен пил акырында чымчыкка жалынды. Болду, бул даракка экинчи жакындабайм, өлүп кетейин. Кулагымдан чыксаң эле болду, мени кечирип кой. Мен да сага айткан болчумун. Балапандарымы коркутпа деп суранган элем. Болгон эмессиң, эми жазаңды ал, деп чымчык пилдин кулагын ого бетер тытмалады. Пил кыйкырып-өкүрүп кулактарын шалпаңдата баштаганда, бүткүл Жунгли боюнча жанын коерго жай таппай күнү бою чуркап жүрүп, акыры шайы кеткенде бүк түшүп жыгылды. Ошондо гана кичинекей чымчык пилдин кулагынан учуп чыгып балапандарына келди. Ошондон улам пил чымчыктардын уясы бар даракка сөйкөнгөндү койду. Достор, бул чымчыкты коргоп жүрүш керек, таш атпаш керек, уясына тийбеш керек. Достор, бул чымчыкты силер коргосоңор, силер өзүңөрдү да коргогон болосуңар. Себеби чымчыктар жаратылыштын кубаты. Достор, эгер жомок жакса, лайк басып, подписация баскычын басып койгула.